калпак кийип жүрсөк деймин мен дайым. Калпак сүйлөйт кыргыздардын тек жайын. Бир жылдагы бир күн менен чектелбей, калпак күнү боло берсин күн сайын. 5 март Ак калпак күнү деп 2011-жылы жарыяланган. Анын негиздөөчүсү Рыспек Жабиров. Бул күн 2016-жылдан тарта Кыргызстандын аймактарында жана чет өлкөдө мекендештерибиз тарабынан расмий түрдө белгиленип келет. Анда ак калпакчан жигиттер жөө жүрүшкө чыгып ар кандай иш-чараларга катышат. Ак мөңгүлүү ала тоонун сереси, ак калпакка чөгөрүлгөн элеси, ак калпакты алтынга да алмашпа. Бул Кыргыздын эң бир ыйык белгиси деп калпак Кыргыздын улуттук көркөмдүүлүктөрүнүн көрөңгөсү. Ата-бабаларыбыз кастарлап келген асыл мүлк. Калпактын тарыхы. Кыргыз калпагы ысыкта күндөн, суукта сукта, ызгаардан сактаган жайлуу баш кийим. Бирок калпактын түзүлүшү, калпактагы ар бир түс жана ар бир ою өзүнчө маанини туюндуруп турат. Калпак бири-бирине дал келген 4 талаадан куралат. 4 талаа биригип келип, кыргыз эли байыртан мекендеген ала тоону чагылдырат. Калпак улуттук баш кийим, көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Калпактын кыюуларынын жаш өзгөчөлүктөргө жараша бөлүнүшү. Бойго жете элек жаш балдар жашыл калпак кийишкен. Бойго жеткенде кыюусу кызыл калпак кийишкен. Эр жигит ак-караны ажыратып, үйлүү жайлуу болгондо кыюусу кара калпак кийишкен. Эр жигиттин кадыры көтөрүлүп, калп башына турганга күчү жетсе, ак калпак кийишкен. Ал эми манаптар, айыл башчылары, бийлик адамдары төбөсү бийик калпактарды кийишкен. Кийин бакай калпак деп аталып калган. Калпактагы оюмдардын мааниси. Жаш балдарды колдоп, жандап жүрсүн деген мааниде умай эне, карганын тырмагы, булак сыяктуу оюмдар менен көркөмдөшкөн. Эр жигит аңылоо менен алек болсо, калпагына тоо теке, бүркүт, аркар оюмдары менен түшүрүлгөн. Калк тынчтыгын сактаган баатыр, балбандар карышкыр, илбирс, жолбор сыяктуу оюму бар калпактарды кийишкен. Калпактын символикасы. Ак калпак тоолордун, тазалыктын символу. Анын формасы Кыргыздын ак кар, көк муз баскан тоо чокларын элестетет. Төбөсүндөгү төп чачы токумунун тамыры терең, жайылуунун белгиси. Калпактын төбөсүндөгү кайчы сызыгы күндүн аян белгиси, өмүрдүн, тиричиликтин символу. Калпакты жерге койбош керек. Калпагыңды сатсаң, акылыңды сатасың. Калпакты жоготсоң, башыңды жоготосуң деген ырым-жырымдар айтылып келет. Баалап артап, бардыгыбыз азырда, киеличи күздө жайда жазында, комуз түшпөй кыргызымдын колунан, ак калпагы дайым болсун башында.